Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым. Азыр кыргыз тили сабагы. Эгерде силер сабакка даяр болсоңор, кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз жыл мезгилдери. Мурунку сабактарда жыл мезгилдери боюнча маалымат алганбыз. Демек, бүгүнкү сабагыбыз жыл мезгилдерин кайталоо. Келгиле балдар, чогуу ойнойбуз. Балдар, кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү колдонуп, өзүбүздүн жакшы көргөн досубузду мактайбыз. Кана баарыбыз чогуу кайталап досубузду мактайлы. Менин досум акылдуу, эстүү, мээнеткеч, боорукер, токтоо, салмактуу, сергек, жөндөмдүү, зээндүү, тартиптүү. Азаматсыңар балдар, сабагыбызды улантабыз. Бир жылда 4 мезгил бар. Кыш, жаз, жай, күз. Кыш мезгили суук, жаз мезгилинде бактар гүлдөйт, жай мезгилинде мөмө жемиштер бышат, күз мезгилинде бышкан мөмө жемиштерди топтоп кышкыга кам көрөбүз. Баарыбыз окуу китептин 66 бетин ачтык. Жыл мезгилдери. Бир жылда канча мезгил бар? Алардын аттарын атайбыз. Жаз, жай, күз, кыш. 66 бетте берилген көнүгүүнү аткарабыз. Сөздөрдүн ордун тапкыла. Балдар, бизге 2 баштык берилиптир. Бул 2 баштыкка тийиштүү сөздөрдү табышыбыз керек. Кана баарыбыз сөздөрдү 2-ге бөлөбүз. Жазга тийиштүү сөздөрдү, ал эми экинчиге кышка тийиштүү сөздөрдү таптык. Эгерде силер тапкан болсоңор, чогуу байкап көрөлү. Жазга тийиштүү сөздөр: гүл, жаан, куштар, чөп, нооруз. Жазында гүлдөр гүлдөйт, жаан жаайт, келгин куштар учуп келишет, чөп чыгат, нооруз майрамы болот. Ал эми кышка тийиштүү сөздөр: жаңы жыл, суук, аяз ата, чана. Кыш мезгилинде жаңы жыл майрамы болот. Аба ырайы суук. Аяз ата жаңы жылда белек берет, чана тээп ойнойбуз. Азаматсыңар балдар. Келгиле, мурунку сабакта үйрөнгөн сөздөрүбүздү кайталап көрөлү. Канчалык деңгээлде эстеп калдык? Жылуу, жамгырлуу, ысык, аптап, салкын, булуттуу, бүркөк. Бүгүнкү сабактын жаңы сөздөрү. Чогуу кайталайбыз. Ызгардуу, бороондуу, бурганактуу, суук, тайгалак, аба ырайы. Балдар, бул жаңы сөздөрдү жаттап алабыз. Чачылган тамгаларды ирети менен жайгаштыргыла. Балдар, бул тамгалар өздөрүнүн ордун жоготуп алышыптыр. Демек, аралашып кетиптир. Бул чачылган тамгаларды
ирети менен коюп сөз табышыбыз керек. Баарыбыз өз алдыбызча бул сөздөрдү табабыз. Эгерде тапкан болсоңор, чогуу байкап көрөлү. Биринчи сөз: булуттуу, бороондуу, бурганактуу, ызгардуу, жамгырлуу. Көп чекиттин ордуна тиешелүү кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү коюп жазгыла. Бош орундарга балдар тийиштүү сөздөрдү коюп сүйлөмдөрдү толуктайбыз, дептерибизге жазабыз. Бүгүн аба ырайы кандай? Бул жылы кыш кандай болду? Күз айларынын аталыштарын жазабыз. Эгерде жазып бүткөн болсоңор, чогуу текшерели. Бүгүн аба ырайы жылуу, же суук, же жамгырлуу десек болот. Бул жылы кыш суук болду. Күз айлары сентябрь, октябрь, ноябрь болот. Азаматсыңар балдар? Келгиле, чогуу текстти окуп, тилибизди кыргыз тилине жатыктырабыз. Жыл мезгилдери. Жыл мезгили 4кө бөлүнөт. Кыш мезгили суук болот. Бурганактап кар жаайт. Кээде бороон болот. Жаз мезгилинде күн узарат, түн кыскарат. Аба ырайы жылуу, булутсуз болот. Кээде жамгыр жаайт. Жай мезгилинде күн абдан ысык болот. Окуучулар эс алууга чыгышат, сууга түшүшөт. Күз мезгилинде аба ырайы салкын болот. Жалбырактар саргаят, жерге түшөт. Демек, балдар, бул текстте 4 мезгилди сүрөттөп берген. Кыштын суук болгону, жаз мезгилинин жылуулугун, жай мезгилинин аптабын, күз мезгилинде аба ырайы салкын болгонун бизге сүрөттөп берген бул текстте. Бүгүнкү сабакта үйрөнгөн жаңы сөздөрүбүздү чогуу кайталайбыз. Кандай деген суроого жооп беребиз. Ызгардуу, бороондуу, жылуу, бүркөк, тайгалак, бурганактуу, ысык, суук, жамгырлуу, салкын, булуттуу. Баарыбыз колдонмо дептердин 96-бетин ачтык. Бул жерде 4 мезгил берилген. Ар бир мезгилге тиешелүү айлар жазылган. Чогуу окуйбуз. Кыш мезгилине декабрь, январь, февраль айлары кирет. Жаз мезгилине март, апрель, май. Жай мезгилине июнь, июль, август. Ал эми күз мезгилине сентябрь, октябрь, ноябрь айлары кирет. Бул сүрөттү боёйбуз. Кийинки көнүгүү. Сүрөттөргө карап, аба ырайы кандай болгонун жаз. Демек, сүрөттөргө карап, аба ырайын сүрөттөп жазабыз. Эгерде жазып бүтсөңөр, анда чогуу карап көрөлү. Аптап, ызгардуу, бүркөк, шамал.
Аба ырайы кайсы учурда аптап болот? Албетте жай мезгилинде күн аябай ысыйт. Ызгардуу. Кышында ызгардуу болот. Улантабыз. Бул сүрөттөргө карап, аба ырайын сүрөттөп жазабыз. Эгерде жазып өтсөңөр, чогуу байкайлы. Жылуу, жамгырлуу, суук, булуттуу. Жаз мезгили жылуу, жамгырлуу, кыш мезгили суук болот. Күз мезгили болсо булуттуу, көп жамгыр жаайт. Балдар, биз бүгүнкү сабакта эмнелерге токтолдук, эмнелерди кайталадык? 4 мезгил жөнүндө билгендерибизди кайталадык. Жаңы сөздөрдү үйрөндүк. Колдонмо дептери менен иштедик. Окуу китеби менен иштедик. Үйгө тапшырма. Колдонмо дептери 96 бетинде берилген 1 көнүгүү жана 97 бетинде берилген 2 көнүгүүнү аткарабыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө.